Günöөнүн ичинде 7 чоң күнөөнүн ичинде бул адам өлтүрүү болот. Бирок алында адам өлтүргөндөн дагы жаман нерсе бул баш өзүн өзү өлтүрүү дейт да. Адамдар башка бирөөнү өлтүргөндөн дагы өзүн өлтүрүү дейт. Өтө бир чоң күнөө. Күнөө деп айтканда кээ бирлер күнөө деп эле айта берет дейт го. Анын балким бир себеби бар депчи. Канча себеп болсо дагы адам баласы өзүн өзү кол салышы Алланын алдында тыюу салган. Же болбосо Алла Таала берген аманатты, Алла берген өмүрдү, жанды кыйга бир акылуу бир Аллах. Ошол себептен бир адам өзүнө кол салышы мынекен бул Аллага анын пайгамбарына жакпаган нерсе. Өмүр адамга аманат кылып берилет, ошол өмүрдүн негизги максаты бар жашашчы. Кулчулук кылуу, же болбосо кулчулукту 100%, 100% Аллага анын пайгамбарына жаккандай кылып жашап кетиш керек. Ошондой. Ошол себептен өмүрдү негизи көп убактарда туура эмес түшүнүшөт. Өмүрдө көптөгөн нерселер бар. Анын ортосунда ылдый түшү бар, өйдө түшү бар, сүйүүдөн кетүү бар. Көп нерсе бар. Адам рахат ала турган нерсе бар, адам кайгыра турган нерсе бар. Ошону толугу менен өмүр деп айтат. Бирок адамдын жаны бул Алла Таала берген аманат. Субханалла. Эми ошолну кыюунун Аллага жакпаган арамдыгы туурасында экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен. Кимде ким өзүн тоодон таштап өлтүрсө, тозок отунда ушул азап дал ошондой болуп эле улам түбөлүк азаптала берет экен. Тоодон кулата берет. Кимде ким уучуп өлтүрүлсө, же болбосо уучуп өлгөн болсо, колунда ууну кыйналып ичкен абалда ошону тозок отунда түбөлүк кылат экен. Ким өзүн темир, канжар, бычак менен өлтүрсө, колунда темирди курсагына саян абалда тозок отунда түбөлүк кылат экен. Бул хадис Бухариден келиптир. Бекем чоң хадис. Кийин бул кээ бирлер ойлошу мүмкүн, эми тозок. Бирок бул өзү туура эмес ой. Тозок деген бул такыр бөлөк нерсе. Адам баласы ал жерде өзгөчө бир азапка калат. Бирок ал азапка калганы мындай бир азыркыдай бүтүп калбайт. Жокса адам өлүп калды, бүттү. Жок, калгандай болбойт. Ошонун себебинен Алла Таала тозок менен бизди коркутуп атат экен да. Ушундай акыбалың оор болот деп атат экен. Деңгээл ушунча деңгээлге түшпөй калсаңар, мисалы күнөө деп эле айтып койгон жок экенбиз да. Субханалла, ушунча деңгээлде ылдый түшүп кетет экен. Кимде ким ушул дүйнөдө өзүн бир нерсе менен өлтүрсө, кыямат күнү ошол нерсе менен азапталат. Ким ыймандууну наалаттаса же капырлыкта айыптаса, аны өлтүргөндөй болот. Өзү көп ушуна азыр аябай көбөйүп кетпей атасыңар. Ыймандуу адамдар мындай бир ифтира деп коет, бирөөнүн аркасынан аябай мындай бир билип билбей эле өзүнүн эмеси менен мындай аркасынан каргыш айтып, каргыш болсун сага, ушундай наалат болсун деп айткандар аябай көп. Мен аябай көп окуп атам азырчы. Көп кишилерди анан кийин бир нерсе өзүн наалатта каргыштоо бул мындай эң төмөнкү адамдардын кыла турган нерсеси. Мисалы бир нерсеге мына бул дүйнөдө эле бир нерсе айыптала турган болсо, ага күбө керек туурабы? Ошондой эле адам баласы мисалы эртең бирөө наалаттаган болсо, каргаган болсо, ошонун аркасында турган болсо, Алла Таала кыямат күнү ошону сурайт, күбөлүк сурайт. Ошол мезгилде күбөлөр келет. Бирок эң чоң күбө адамдын субхана өзүнүн мүчөлөрү болот экен. Эң биринчи адамга каршы сүйлөгөн адамдын сол саны болот экен. Эң биринчи. Баягы Алланын ошондо да айтат экен, Алланын наалатына калгыр, мен сени сактап калайын деп атам дейт экен, мүчөсүн айтат экен. Карасаң, дагы эле наалаттап айтат экен да. Баягы каргышка айтып көнүп алган адам каргай берет экен да. Бирөөнүн аркасынан жүрүп алган адам ошонун дайыма аркасынан сөз сүйлөгөн көнүп алат экен да. Кыяматта да ошол нерсени кылат экен. Ал эми кимде бирөө капырчылыкта айыптаса, сен капырсың десе, мисалы баймана эки адам бир экөөнү сен капырсың десе, экөөнүн бирөөсү капыр болуп эсептелет экен да. Негизи өзү бирөөнү капырлыкка күнөөлөштөн мурда же болбосо азыр көп болуп кетпеби? Ла иляха иллаллах айта турган болсо да намаз окубасаң капырсың дегендер көбөйүп кетти. Же болбосо бир олиянын аркасынан ээрчип койсоң, ошону капырлар деп кеткендер болду. Мушрик деп атышат. Ушундай деңгээлге түшүп кетти. Дин өскөн сайынчы динди аңдап түшүнгөндөр азайып баратат десеңиз да. Ошол сен айтып аткан, ким айыптай турган болсо, ошол акыбалда субханаллахын алдында азапталат. Аны өлтүргөндөй болот экен. Жөн эмес экен. Наалаттасаң, аркасын бирөөнүн аркасына ифтира кыла турган болсоң, капыр дей турган болсоң, аны өлтүргөн эле сыяктуу деп айтып аткан. Адам өлтүргөндүн күнөөсүндөй экен.
Allah'ın elçisi sizlerden murunku ötken koğumlar arasında bir kişi mындай bir soğuşta bir жерден bir balkim жараталы дейт. Мындай айтканда bir жерде раним болду дейт. Ошо жаратынын оорусуна чыдай албай бычагын алып колу кесип таштаптыр. Анан көп кан жоготуп ошондон кийин каза болду дейт. Алла Таала айтат экен, пендем жанын кыйып өлүмгө шашылды. Ошон үчүн мен аны бейишке арам кылдым деген экен. Бул да Бухаридеги хадис экен. Бул чыдабай кетти. Мен бир нерсени айтайын, бир убакытта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитте отурган мезгилде bir сахаба жөнү кирип келсе, сахаба пайгамбарды көрдү да, туурабы? Сахабаларды бөлүнөт, билесиздер, даражасы бар, ар бир сахабанын өзүнүн даражасы бар. Ошол эле пайгамбардын заманында жашап, бирок сахаба болбогондор да бар. Унутпаш керек, баары эле сахаба боло бербейт. Анан ошондо кирип келгенде айткан, бойто таква дейт, сакалынан суу чөмгөндө, колунда батингесин кармап алган дейт. Бул ушундай укмуш десе, пайгамбар жок, бул тозокко деп коюптур. Анан сахабалар таң калат. Бул эмне? Караса ибадат кылып атат, ушундай нерсе кылып атат, Алла жолунан калбайт, биринчи дайыма жүрөт. Анан кийин бир согуш болгондо, согушта жаракат алгандан кийин ошол жаракатына чыдабай баягы адам өзүн өзү өлтүрүп салды дейт. Ошондо сахабалар айтат, биз өз көзүбүз менен көрдүк, өзүн өлтүргөн дейт да. Ошондо түшүндүк дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мужизасы керемети ушул болгон экен, ошол адам өзүн өзү өлтүрүп салган. Сени Алла карабайт ал. Мисалы канча мужахид болуп жүрбө, намаз окуп жүрбө, Алла жолунда жүрбө, ушундай бир Куран хафиз бол, субханалла, демекен ошол адамдын ушундай бир десем азапталыгына себеп болуп калат экен. Пайгамбарыбыздын айткан нерсеси бар, билесиздер да, адамдын дейт да, тозокто да орду бар, бейиште да орду бар. Bir adam ömür boyu günah kılıp kelip durupçu, ошол ушундай акырында тооба кылып туруп балким бешке кирип кетишим керек экен да. Bir ömür boyu amal, ömür boyu жүрүп туруп, акырында субханалла эмне экен, тозокко кирип калышым керек. Бейиштин менен бир карыш калганда эмне болот экен, тозокко кире турган акыбалда болуп калыш коркунучу бар экен. Аллаху акбар. Bir günü Хайбарда экен бул, Хайбарда болгон экен. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, özün buu öldürgen adam tozokta da özün buyut eken. Özün temir menen sayıp öldürgen adam tozokta da temir menen sayılatken. Özün тоодон же жардан же отко таштап өлгөн адам болсо, тозокто да өзүн ошентип отко азапталып ташталат экен. Адам өмүрү ушунча чоң бир аманат деп жана айтып атам го. Ошон үчүн эгерде бир адамда ушундай бир жашоодон кечип кетүү, жашоодон тоюп кетүү деген көп адамдар пайда болду азыр. Көпчүлүктөр ушу мен жашоодон тоюп кеттим. Ушул жашоо ушу мен үчүн ушундай проблема үчүн жаратылганмы мен? Же болбосо жашоо ушул элеби дегендер пайда болду да. Анан кийин айтып атабыз, ооба жашоо ушул. Бирок бул жашоо мындай азыр 60, 70, 80, 100 жыл боло турган болсочу, бул жашоо ушул келечекте болуп аткан миллиард, балким триллиард түшүнбөйм канча убакыт бере албайм аяка. Ошончо жашоонун эмнескен кандай жашашыңдын белгиси ушул эки. Эгер азыр мына ушул 60-70 жылыңда жакшы жашап өтө турган болсоң, өмүрдү жаныңды сактап, кыргызда жан багыш парыз дейт, туурабы? Жаныңды ибадат менен, зикир пикир менен багып туруп анан кийин субханалла өтүп кете турган болсоң, анда Кудай сени тияк жакшы. Эгерде мындай бир жаныңды, ушул жаныңды кичинекей бир нерсеге чыдабастан туруп өлтүрүп кое турган болсоң, жаныңа кол сала турган болсоң, анда тиягы уже өтө оор. Бул аманат негизи. Бул аманат нерсе. Муну аябай колдонуш керек. Өмүрдү аябай колдонуш керек. 100% колдонгонду үйрөнүш керек да. 100% колдонуш керек. Жашты жаш убактай колдонуш керек. Ортону ортодой колдонуш керек. Карганды каргандай колдонуш керек. Өлгөнгө чейин, субханалла, акыркы демиң оозуңан чыгып кеткенге чейинчи колдонуп калыш керек. Бирок бир гана өзүңдүн жакшылыгыңа, анткени билесиздер, туурабы? Жакшылык кылсак да өзүбүзгө, жаманчылык кылсак өзүбүзгө. Башка үчүн болбойт. Адам өмүрүн бир гана өзү үчүн колдонот. Жакшы кыл өзүң үчүн, жаман кыл өзүң үчүн. Туурабы? Алла адилеттүүбү? Алла адилеттүү зат, субханалла. Субханака хамдалла анта астагфирука ва атубу илейк. Алла разы болсун. Машалла. Чарчадыңыздарбы? Алла береке берсин сиздерге, машалла. Жок, болду эми. Эртең.